Искусство тармагына 20 жылдан бери салым кошуп келе жаткандардын бири эски буюмдарды дагы ыргытпай сактап, аларга жаңыдан образ киргизген сүрөтчү Залкар Эсенканов. Анын жараткан эмгектери өзгөчө философиялык маанини камтып турат. Философиялык ой журтуу жагынан, улуттук ой журтуу жагынан, этнография жагынан өтө кызык иштерди иштептир. Бу ата бабабыздын кылымдардан бери сакталып келаткан үрп адаттары, салттары, ойма чийимлеринен бери жаңы маани берип келатат да. Бул жаңы маани. Бул ар кимдин колунан келе бербейт. Мында өзгөчөлүктөр анда-санда тиги жазуучулардан чыгып атат. Биздин сүрөт искусствосунда бул жаңы маани, ушул жигитибиз азыр өзгөчө баштап атат. Мен ушуну даанылап айтып коеюн. Ушул искусство көрүүчүлөргө да айта кетчү нерсе, келип көрөм дегендер болсо көрсө экен. Өзү жараткан эмгектердин баарына мүнөздөмө берип чыгууга даяр турган сүрөтчү жет атаңды билесиң, эмнеге жет апаңды билбейсиң, эне деген кандай ыйык деген таризде жет эненин сүрөтүн тарткан. Илгери ата бабаларыбыз айткандай, окусаң ручка менен акча табасың, окубасаң кетмен менен жан багасың дегендей, иштесең тиштейсиң деп кетмендин сүрөтүн тарткандыгын айтат. Шуудан ашкан отчетум дегендей кылдым ба, Ашарал Айталиевдин ырына айткандай. Бул 20 жылдык иштерим да. 20 жылдык ишим деп эсептесем болот. Мен бул жерде көп көңүл бурдум, багы миграцияга көп көңүл бурдум, саясатка көңүл бурдум. Анан ар түрдүү адабият, Чыңгыз Айтматовдун, Лев Толстойдун, Шекспирдин, Пушкиндин китептерин окуп жатып, ошолордон көп бир таасир алдым да. Ошонун ичинен анан өзүмө бир жыйынтык ушундай иштерди кылдым да. Бул жерде графикаларымды айтсам, бул экспериментальный иштер да. Өзүмө жаккан, анан искусствоведтерден өткөн иштерди бияка койдум да. Өтпөгөндөрү бияка келген жок. Живопистерим көбүнчө миграция, саясат дагы кайталап кетейин. Анан Айтматовдун иштерине көп кайрылдым да. Ошондой көп проекттер болду, анан катыштык да ошо менен, ошол иштерим. Бул жерде тургандардыкы өзүм ойлоп тапкан ар кайсы буюмдан, эски буюмдардан өзүм ойлоп таптым да. Тиги Чайковскийдин симфониясы деп койдум, инструмент өзүнчө. Бул жерде Толстойдун угологу деп койдум, ал киши багы дагы кайталап кетейин. Бул жерде багы өзү негизи бош убактында чөп чапканды жакшы көрчү экен, ошон үчүн бул жерге чалгыны койдум. Бул жерде ар бир адам негизи биз кайыктын үстүндө жүрөбүз да. Бул Айтматов айтканда, Шекспир айтканда биз кайыктын үстүндө аягы барып, багы бош калат да кайык. Бош калат. Кийинки поколениеге өткөрүп берет да. Бул жерде мен ошол деңиз бойлогон, жорткон алады өткө чагылдырып ошого кылдым да. Ал тиякта да живописим бар, ал багы жалгыз бала калат да, Кирис. Ошо баланы жалгыз калтырдым, багы эң акыркы азыктарын, суусун балага калтырат да, сен биздин тукумубузду улат деп. Чыңгыз Айтматов ошентип айтып кеткен, ал өзүнчө жазылды. Ар бир сүрөтүнө баа берсек, алардын өзгөчөлүгүнө көңүл бурсак, жан дүйнөнү азыктандырчу эмгектердин топтому экендигин баамдай алабыз. Сегодняшняя выставка очень интересная. Бүгүнкү көргөзмө абдан кызыктуу, укмуш болуп жатат десем болот. Бүгүн бизге сүрөтчү өзүнүн диапазонунун эксперименталдык иштерин, авангарддык иштерин көрсөттү. Сүрөт көргөзмө өткөрүү аябагандай чоң ырдык болуп саналат. Анткени татыктуу иштерин гана көрсөтүшү керек. Бул жерде анын философиялык ой жүгүртүүсү, күчтүүлүгү көрүнүп турат. Мындай талант баарына эле берилбесе керек. Кыргызстанда ушундай таланттар мындан дагы өнүгүп, өсүп, өз өнөрлөрүнүн кадырман элибизге тартуулай беришине тилектешпиз. Аида Исабек кызы, Жакшылык Идирис уулу, Назгүл Чороева, Кутмантан көрсөтүүсү.